Арбаңыздар, урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн улуттук адабиятыбыздын эң көрүнүктүү инсаны, белгилүү акын Рамис Рыскулов агабызды жоктоо иретинде акын, жазуучу, котормочу Дүйшөн Керимов менен ошол жоктоо зыйнатындан алдында, жоктоо алдында, узатуу алдында эртең узатат экен кеп кылып коелу, эскерип. Бирок эми ал кишини муңайып отуруп деле эскерүүгө болбойт. Шаңдуу жүрсө эле ал кишинин жанагы чулуу саптары бар эмеспи? Өтүп барат жаштык поезду калдым анда шып деп секирип деген ушундай образды бир пустай адамдын оюна келбеген саптар бар эле. Эми ошол инсанат жаткан жери жайлуу болсун, ыйман саламат болсун. Ал кишини кандай көрдүк, кандай билдик, ошол туурасында кеп кылып эскерип берели. Эми Раке да өзү, ракедечи улуу кичинин баардыгы ракедечибиз. Анан Ракем өзү шаттыктын, жаштыктын акыны болгон да, бир прогресстин акыны болгон. Кыргыз адабиятынан жаңы новатор акын да, бул жана 51 деген агыр деген кыргызча айтканда ошону алып келген киши да Кыргызга. Анан эми өзү да агырдай болуп төгүлгөн киши, уйкашсыз жүргөн киши да, мындай айтканда, трафарети жок. Эч бир мына жана карбалас акын досум жакшы бир арноо жазган буга. Бир бутун чыгып турат эрежеден деп. Ушундай киши да эрежеге сыйбаган. Анан өзү жанагы өзү эми ачык эле айтылып эле жүрбөй, өзү Эпкин деген киши болгон өзү. Аны тыбырчырап туйлап турчу эле. Анан жанагы бүгүн бул сайттарды барактап отурсам, мына Бараматулук былтыр кабырганы кайыштырып өтүп кетти Зайырбек. Ажмат инибиз. Ошо Зайырбек 15-жылы жакшы интервью алыптыр. Экөө акын да, экөө тең жаш акын менен баягы карт акын экөө. Эми Рамис өзү, Ракем өзү карыды деп эсептебеген киши болчу да, карылыкты билбеген киши болчу. Мүнөзү такыр өзгөргөн жок да. Мен мына Ракемди бир 91-жылы келдим шаарга. Ушу биринчи эле издеп жүрүп жолуккам. Эми себеби мектептен баштап окуу Ракемди. Студенттик кезде жат саптарын жаткайтып, анан ушул кумирим да. Анан издеп келгенде эле биринчи күндөрү эле ушу Мугалимдер газетасынын эстир баргесинде келдим. Анан Ракем ушу көчөдө жүрчү. Анан театры көчө, анын сценасы көчө, ыргечелери көчө да. Анан ушунчалык бир акылман киши экен да. Мен ошо азыр ойлосом, баягы өзүнүн бир сүрү бар болчу. Жанагыдай жүргөн менен ошондо шамалдап жүргөн жаздын бир жолу болуптурмун өзү. Анан жанагы интервьюсунда айтып атпайбы мен. Анда Зайырбекте мыкты берген да суроолорду. Акын жанагы ошо орусча айтканда лавить этип берип атпайбы. Жаздын кайсы мезгилди жакшы көрөсүз? Жазды дейт. Мен Эпкин деген ошол оорум жазда башталат деп өзү ачык айтып атпайбы. Анан жазда мен көчөгө чыгып кетем дейт. Анан ошол көчөдө жүрүп, анан ырларды көчөдө жазам, анан кайра тетиги жайдын ортосунда анан кайтып анан ошо дем сууна келем деп өзү ачык айтып атат да. Анда Ракем ошо биринчи жолуккандан эле шынаарлап көп жүрдүм. Мен бул кишини мындай, бул өзү бир жаратылышында баягы биздин, мен бала кезде ол жеке биздин ат башта мен төрөлгөндө ушул мен Булак деген конушта төрөлгөн экенмин. Чоң атам айтчу, жайлоодо төрөлгөнсүң, анан сен ыңала үнүң чыкканда кайдан жайдан бир дубана келген деп жагыруу. Мен дубаналарды кийин эс тартканга чейин көрүп калдым дубаналарды. Көрдүңбү? Анан кийин жоголду ушулар. Кийин ошо дубана дервиштер жоголду да, ошол азат аягы менен баягы улуу көчмөн доорлордон калган бул жана календерлер, мискиндер дейт, тиги мистик акындар, жанагы Кытайдын эле байыркы акындары ушундай, Япондун акындары жанагы басиолор ошондой дервиш болгон кишилер да. Баарынан кечип, тарки дүйнө болуп, ошол акыны менен, билими менен, өзүнүн жанагы табигый таланты менен ошого чыгып кеткен кишилер жанагы. Бытиядан чыгып кеткен кишилер. Сати Хафс, Руми вакиллер бар эле. Мистик акындар, дервиштер да ошолор. Жер кесип кеткен, баардыгынан кечип, жер кесип. Эми акыны, акындыгы бир чети. Сыйбай, үйгө сыйбайт, корого сыйбайт, шаарга сыйбайт. Анан аалам кесип кеткен кишилер. Жалаң ошол өзүнүн оюндагысын айтып,
өзүнүн чындыгын айткан төккөн кишилер да. Ошонун акыркы үлгүлөрү ушул Ракен да. Көчмөндө ордон калган. Жана биздин дубаналардын ошо дубаналарды мен көрдүм. Дубана дечи кыргыз, дервиш дечи. Мына ошонун цивильный формасы да Ракен. 21-жылымга сүйрөккөн да ошол. Дубаналардын образы бизге. Бирок өзүнүн коомуна, цивилизациясына протест жасаган образда Ракен жүргөн үчүн себеби акылмандар, данышмандар өзүнүн коомунда жинди болуп көрүнгөн. Бир сиз айткандай эпкиндеп тургандай көрүнгөн да. Себеби ал жанагы социалисттик режимге сыйган жок. Советтик идеологиянын рамкасына сыйган жок. Ал өзүн ошондой бир жиндин образында кете алып жүргөн үчүн ал Раке окугандай дүйнө адабиятынын агымын кыргыз адабиятына алып келгендер чамда. Эми ушул жерде сонун айттың да, мен Раке менен көп аңгемелештим, жеке. Анан бул киши мырза ишчи, мына шарапты, манапча ишчи да. Ал бул той ишчи эмес. Кылт этип ичип, анан ат жалындан баарлашкан жакшы көрчү. Мен көп жеке аңгемелештим. Анан мен таң калчумун, ушул киши эмне орой айтканда жинди деле эч нерсеси жок экен. Кандай ушул психушканын эсебинде жүрөт, учетто жүрөсүз тигүү десем, эмне кыласың, жинди көрүнүш керек болуп калды ошол кезде. Көрдүңбү? Жанагы коомго, партияга ушу каршы айткан кишилерди ошондо психушкага тыккан да. Психушкага тыккан да. Жанагы ЭКВдын анан бул методу да. Ошону коркуп жүрүлөсү эркиндеп калгандай да. Жанагы барбай аяка баргысы келбей элечи. Атайын ошондой көрүнүп. Анан болбосо Ракенде жанагы мээсинен айныганда эркиндегендей бир белгилер жок эле да. Бирок эң кызыгы ал жанагындай эркиндегендей жанагындай көрүнгөнү мененчи өтө сергек ой жүгүртчү да. Жана ырларынан сырткары кыргыз адабиятында айыл афоризмдин эң алгачкы түйүлдүгүн ушул кишиден жана эсселер жазган окуганыбызда афоризмдер кыргыз адабиятында кыртыша ала электе Ракенки ушул сөздөрдө укмуштайды афоризмдери. Анан үстүнө бул ушу орус чөйрөсүндө чоңойгон экен бала кезинде. Анан Москвада окуду. Москвада болгондо адегенде комсомолдук мектепте окуган. Андан кийин анан Горький атындагы литературный адабият институтунда окуган. Анан ошол жерде кадимки жанагы 60-жылдарда улуу шамалдап жүргөн таланттар менен жүргөн да. Вознесенский, Евтушенко, ошолорду көргөн киши да. Аралашкан киши. Мындай айтканда ошолор менен шарап ичкен киши. Тракторларда бирге жүргөн киши, кечелерге барган киши, орусча мыкты билген. Эми Ракем өзү Ракем дагы мен мында карап отуруп таң калчумун да. Өзү мындай орусча айтканда азыркы балдардын тили менен айтканда красавчик болчу да. Ой, чач болсо өзүнчө чөмөлө да. Кыргызда жок чач бар баштачы, кармал чач. Анан келбети өтө шыңга бийик болбосо дагы бир нурдуу келбети бар болчу. Мындай чулуу, жакшынакай каксоодо жүрдү өзү. Курсакта жок болчу. Анан бул киши жөн тура алчу эмес, бийлеп жүрчү. Сыйчу эмес да. Бийлеп турганы. Анан жана сен айткандай, бул киши эч качан ошол чындыгынан тайган жок, бир да жок. Анан абдан ушул бизге да мен мына чындык айтам деп мына сен деле орой айтып алып атпайсызбы биз. Бул киши юмор менен айтты. Абдан да жанагы эми көп эле тамашалар бар. Бир жолу суроо берип атат кабарчы. 94-жылдары эч ким анда мигрант болуп кете элек, жаңыдан миграция башталган кезде. Анан бир кабарчы суроо берип атат. Раке Омар Султан досуңузбуна барып атасызбы? Кандай эски достор да. Анан десе анда Ракем айтып атат, ойлонбой туруп айтып атат. Омордукуна баргандан көрө Америкага барып келген оңой болуп калды депчи. Кудай тоо кылдым. 4 жылдан кийин аны 100 миң кыргыз кетип калды Америкага. Оңой болуп калды. Омордукуна карабайсызбы? Ушундай акылман. Чынында Омордукуна кирип адамдар бири-биринин үйүнө кирбей калды ошол кезде. Ушуну кандай юмор менен тамай айтып таштады. Тамай сөздөрүнөн Саржан Жигитовдор анда-санда тамеки чегип калып, анан Рамистен бир күн тамеки сурабайбы? Сураса, үмүткени бар эмеспи? Мен чынымын турмуш депчи. Мен турмушту. Анан мен ушул стенкесте делбиртеп бул кишинин саптары укмуш болчу да. Эми чынында жана шамалдап жүргөндөн болсо керек, ама менин көз карашымда Ракемде ушу ырлардын көбү чала иштелгендей сезилчү да мага. Бирок укмуш саптар бар. Бир сабы ойго келбеген целый поэма да. Бурулуштан чыга калган лекко ойдо жашакын пайда болду бул турмушка дейт. Ошол кезде ойлонайын. Анан менин эле көз алдым, амма
Карбаластан башка акын жок болчу менин жанымда, экөөбүз чогуу окуйбуз да. Карбалас ырлар жатып айтат ушундай чыга калыпчы. Анан Карбаласты карап отуруп, ушундай акындар айтылган экен дейм да. Чындыгында кем дагы энергичный болчу. Карабайсың, бурулуштан чыга калган легко ойдой дейт. Эми сиз айтып атпайсызбы, Рамис Рыскулов 91-жылдан баштап шыңарлап баштадым деп. Мен да так ошол жылдардан баштап шыңарлап, бул киши менин комнатама барып жатчу экөөбүз. Үйүбүздүн аралыгы 1 квартал. Жанагы набережный бар эмеспи? Артисттердин жанагы Восток Пет деп коебуз го. Көпүрө ошол шараккан суунун боюнда жатат. Ошол Карпинский менен кездеш. Болгол көчөсүндө да. Анан ат тезен кургатпай келебиз да экөөбүз тиги бүгүн как раз ошону эскерип кылып жаздым Орхой сайтына дагы эсемойдо. Ошондон да келсем жакшы макала кылып берген экен. Анан ал кишинин эң кызыгы мындай болчу да. Ал киши жүргөн турганы кызыктай да. Бир күнү баягы чай коюп атсаң уктап калат да, коңуктап элечи, бакылдап сүйлөп атып эле уктап калат анан. Раке тургуз чай кайнат десең, азыр могу түштү көрүп бүтө коечу дейт да. Анан да жатат, же уктап атканы же соол экенин билбейсиң. Жатып анан, раке чай муздап калды десең, азыр светной түштү бүтө коечу дейт да. Түш эмне кино уландысын көрө берге дейчи. Анан ушундай бир жүргөн тургандары ушундукта да. Эми өзү дагы мына кыргыз поэзиясына бул киши алыкул тиги 45-44 жылдан жазды да мыктырларын алыкул. Кыргыз поэзиясын реформатор болду, өзгөрттү, ойлорун өзгөрттү, мазмунун өзгөрттү. А бул киши 60-жылдары жана агырларды жетелеп келди да кыргыз поэзиясына. Биринчи баштоочу. Омар Султан бул киши баштады мына. Бул киши эми жанагыдай уйкаштуу традициялуу деген салттууларды жазды, бирок аз жазды. Бүт акырларды жазды да. Поэмаларды жазды. Эмне деген ырлар жанагы Күнбаш кыздар келатат, булучка жеп, булчуңдап деп баштаганда эле эмне деген образдар эми укмуш да бир жайдары баягы шаңдуу демократ көчө көз алдыңа келет да кыздар келатканчы. Ошону Фрунзенин көчөлөрүн. Дагы бир кызыгы, Раке жап мен бөлмөмдө чогуу жатып калып атпаймынбы? Анан эл кишөңдү киши мындай бир уптасына оодарылганда мынтип жай оодарылат го. Кишиге шокет оодарылып калат да, бир уптасына экинчи уптасыначы. Анан мен темир кроваттын алдында баягы тактай төшөп койгонбуз да, бели ийилип калган эски кроваткачы. Анан ал оодарылганда буяна тарс этип оодарылат да, баягы доскадан өтүп бир күнү айылдан апам келип калды, карапайым айылдын кемпири мындайчы. Анан Рамис акени көрүп ой таң калат да. Вайлар ушундай жазуучу болуп эле койчу дейт да. Кималар укмуш көрүп атат да. Раке өзү мен тамашалачумун. Раке сиз бир спортко болгондо же улакчы болмокчу же жанагы эмечи. Өзү карлуу болчу мындай карлуу. Карлуу анан же болбосо эме болмокчу жанагы арабтар таң калтырбады мурдагы жылы барганыбызда. Каскадер болмокчу десем. О! Мен ырлардын поэзиянын каскадеры деп жазыптыр, ошону ийилип алыпчы. Анан кийин жанагы сен жакшы айтып атасың, бул киши ойдолоктоп отуралчу эмес. Анан бирөөлөрдү куттуктап, баягы Рамис Рыскулов, Раке деп каадалуу кылып сөз берет го, бизде траферет го жанагы чыкканда ал үй-бүлөлөрдү сөз мактайт. Бул чыгып алып адабият кеп кирип, ал үй-бүлөлөрдү кеп кылбайт, бул чыгып алыпчы. Ракелер бир мактоо кал деп чыгарышат да. Анан бул таратам деп бийлеп кирет да. Анан ушуну түшүнгөн мен абдан мыкты түшүнөр элем атам. Мынабы 80 жашын наракесин бергенде негедир мен укпай калып, барбай калдым да. Анан телевизордон кийин угуп, жана Нурлан Алпактыр, Калыбеков. Эми жакшы эле, аларда кеп жок. Бирок Ракем сыйбай отурат да, жана кийгизген кементайга, калпакка, эмне бир баягы арабага чегип койгон аттай болуп баягы ушу туйлап арабага отурат. Эми беркилердин баары ушу Ракени коштой ала турган бир акын жок. Шаңдуу болбосо Ракем бир эле эмесин айтайынчы, бүгүн бул улуу киши, бул кишинин бул жүргөнү дагы эми Кудай өзү кечирсин, улуу жараткан. Бул кишинин өлүмү да майрамдай да, мына сезилет да мага. Бул киши өлбөйт эч качан. Эми жакшы жашады, 87 жаш. Шайри эжедей болгон бир карингендей болгон аял затына жолуккан экен. Жактыга киши жолукканда абдан эле бактасам эле ой деп анан кишиде кетчү, ушу сиздей Ракем баласындай карады да. Барасында ээчип жүрдү кай жерде болсочу. Кийин мына кечилет. Анан бир жолу мен ушу 91-жылдары Ракеме жолугуп анан келип мынабы
Kafkasik tupik деген bir жерде жашап жүрдүм. Карабалас досум тиги түрмөдөн келип экөөбүз табышып уш жерден көп жылдан кийин. Анан Ракен bir ырдап берди мага. Рейин отуруп. Düşen мен мындай эме кылчу аны сөзү да, обону дагы өзүңкү сен ырдап жүрүп. Сен богачын тукумусуң деп. Ал ошол байыркы акындардан өдө кыргыздын мынабы Ракен жалаң эле тиги прогрессти түшүнгөн акын, прогрессчил акын дегенди ойлойсуң да. Тарыхта да мыкты болчу. Фольклорлорду. Жанагы айтып атпайбы? Атылбай калган бугудай аксакалчыкты көп жашка деген эмне деген салып. Ушу Ракенки бүгүн тактайлап койдум да. Ракеники аны Кубат аке көп пайда айтып жүрбөйбү? Кубат Сувалиев деген акем деле бирөөнүн ырын цитата келтирбейт өзү үчүн. Кыргыздарды таңган киши да ой менен Ракеңди гана признавать этет. Ракеңден гана тиги цитата келтирет ырларына. Жана муздактуу балдарда ушу Ракенин сүйүмбөр обыр эмесин ырларын сабын келтирет да. Аны ырдап атат эми ошондон мынтет. Кайран иритам, сайран иритам, ömür ötkönçö, mayram irитам. Esteyim özüңdü, aytkan sözüңdü, kantip unutam, jodur gözüңdü. Tara kalçı. Kayran irитам, sayran irитам, ömür ötkönçö, mayram irитам. Bulut koşmöktö, жылдар ötmöktö, kızlar çoğuyup, boyga jetmekte. Таратам деп кетет адам. Билебейсиң да. Анан мен ошол бир кечесин өткөрө албай калганга өкүндүм да бүгүнчү. Мен ушуну жакшы өткөрөйүн деп ойлочумун да. Ракемди бир түшүнүп, бийлетип жана чыккандар. Ракеңди жөнүнө карап отуруп мактай берсең ал өзү да жүдөп кетчү. Мактаганды да жаман көрчү. Космоско байланышканда эле Ал шакалеген эртең менен мен тияк менен байланыштым, же тигиге айттым, аны мен бардым, кирдим. Ал жанагы сүрөттөрү бар дайыма, папкасында салып алдым. Аны берет. Колтугуна кызганат. Эч качан Ракен бирөөдөн акча сураган киши эмес. Эң кызыгычы, ошо бирөөнөн алса дагычы апарып берчү. Агенге калчу да шону. Анан алып барып берет, ошо тиги жанагы сүрөтүн берет. Анан эми мээси бар киши түшүнөт да, жана темене тартып төбө алат дегенде. Ракендин сүрөттөрүнөн менде моунча сакталып турат. Менде да топ. Шедевр, аны түшүнгөн киши ачсаңчы. Bir жолу мен тиги Богачы Нүкөй деген bir жолу чыга турган газетин чыгарып калып аны бул кишиге кайрылсам айтып атпайбы? Мен Богач атаңды неме мындай кызды сүйгөндүр деп туруп отурганымда фломастер мен тапты. Азыр ошо сүрөт, укмуш сүрөт да, ошол газеттин бетине баскам ошону. Ушундай эле. Тиги музыканы айтып Чайковскийди айтат, Моцарт, Бетховенди доозуна түшүрбөйт да, анан Чайковскийдин музыкасын мен муну укмуш оркестрге жазбадым, партитурасы даяр болуп калды. Тыйлап. Темиралы досум айтат, бир жолу Ошто Рыспайды кылдап жүргөн, Рыспай экени. Анан бир жылдай жүрдүм дейт, анан ошондо мен ал өзү молдочулукта окуган киши да, чоң гитарист досум. Анан бир жолу бир эле уфайка кийген кишини эшитип келди, тармал чач моундай. Анан алып келип аялы мындай көөтөсү бир эме дейт да, бомждордо жүргөн киши экен дейт. Анан аялы дагы тааныбайт экен. Бул кайдагы киши деп шектүү карап биз эметип атсак, кембагалдар дейт Рыспайке. Рамис деген ушул болот. Биздин үйгө кут келди. Кел аккордеонду алып чык деп анан тамакты жазып 2-3 күн жаткырып, экөө бизди унутуп койду дейт Рыспай экөөчү. Рыспай экөө ырдап атат дейт, таң аткыча ырдайт дейт. Анан чарчагандан кетип эме узатты дейт да. Эки кандай улуу адамдар бири менен. Анан мен көп жолукканда ушул Ракенди баарыбыз эле түшүнгөнсүп жүрдүк. Бирок бул кишини муну коштой алган жокпуз да чынында. Бир ушул муну коштогон, анан бир баягы кыргызча бир кокуй этияттык, жанагы бизде Советтер Союзунан калган парк мектепте калган бир кокуя эмесибиз бар да, бирөөнү этият карап анан бул жинди чалыш деп, жана тигиндей чийинден чыккан киши экен. Анан мунун бир эмеси бол оолак кармак, ал жерине мактайт. Ракен менен бир кызыкты айтып берейин. Баягы кийин кездер 96-97 жылдары элдин турмушу Карабалас экөөбүз менен Аламидин базарына кирип барасак Ракен чыгып кетти. А кезде пакеттер чыган экес бир сеткалар болчу эмес беле мындай. Ичи көрүнгөн мындай тор сетка.
ошого 2 чай салып алып, 2 тоголок чай бирөө берген, өзү алган. Мына 2 тоголок чай. Азыркыдай түрлүү чайлар жок да. Жанагы индийский чайдан 2 салып алып, грузинский. Анан мынтип карап туруп эле, эми дүйшөн, сен де болуш керек чай дейт. Мен бул карбаласка берейинчи, бул тияктан келбеди чай. Ат түшүп бир чайды şu карбаласка аябай ушу 2 чай алып келаттыр. Ошонун бирөөнү карбаласка берди да. Мага берилген жок. Аны өзүн эми мен муну менин чейин үйдө күтүп атат. Ушу чайды алганы келген экен. Анан кетти. Анан сен жана айтып атпайсыңбы? Алган акчасын кайтарып берди. Бир жолу мен мына Султан Палвандын кесиптинде иштеп калдым. 90 канча жок. 98 2000-жылдарда Кыргыз руху деген газет бар болчу. Ана жерде шамалдаган карбалас иштейт. Алик Акимали күнүгө ошол жерде жүрөт. Акбаштын көтөрүп Кытай баш. Шамалдаган Жолдошбек келет, тиги уну баары ошол жерге келет да. Анан ошол жерде эми аны уяты жок, бир ичип анан ошого акчабыз жетпей, кималат болуп, чогуу акча чогулталы деп бай шамалдап шарап ичип отурсак, ким акча таппай отурса ларакемдик келди. Монтуп карап туруп, кайра киши көрдү. Бизе сөзү жок эле, биз эмнеге отурган болсун. Ай, мында барып туруп эле, чөнтөгүн оодарып, ушу бир жактан акча алып келет. Анда 500 сом көп акча. Колачык болса кишинде. 500 сом алып туруп эле тегерет туруп эле. Ай düşön. Sen mага көп жолу акча бердиң, мен деп мага берди да. Анан белки Сайлыбай Шатманов деген акын акебиздин байчасы ушул жерде иштечү эле да. Эженин атын унутуп атам, журналист. Акча өнөр анан ага ушу уялып кетти, ар жакта болчу. Раке жарыктык сизден биз акча алмак беле балдар. Тиги деди эле. Ай, sen mага акча берген, дүйшөн акча берип жүргөн мага, дүйшөн арак берип жүргөн мага. Мен дүйшөн көрүп турам булар арак жетпейт. 500 сомду карматып, анан ыракем бизди тойлоткон да. Ушундай жанагы адамдын бул жөнөкөй көрүнгөн менен адамдын жанагы кадырын, ошол сенин ага берилип жасаган нерсеңе жооп кылганды билген чоң. Каада да бул салт. Ошону билген кишилер. Ракенин жакшы жагын айтып отурсак бүтпөйт. Раке мындай артында жаманатты калбай кеткен кар болду да, жакшы картайды. Ушу өлгөнчө байкуш киши кошоматчы болгон жок да. Кошоматчыдан мурун ол жаке бирөөнү ушактаганын мен уккан жокмун. Бунда трайбализм деген жана бизде интеллигенция баягы Сайылжан эке айткандай гөнгө чыккан гүлгө окшош да, кыргыз интеллигенциясы. Түндүк түштүк, анан тиги бу чөлкөм болуп жылгызышып ушакташат да. Анан Ракемден гана көргөм да мен ушу. Ракемде жок. Мына Алым акеден көргөм мен ушу. Сайылжан акелерде. Аны Ракем турушу менен сивилдий киши да. А бирөөнү тамашаласа орой тамашалачу эмес. Көңүлүн келгенде сөз айтчу эмес. Абдан мындай бир так жыйынтык пайлыбандарбыз. Анан эми Ракем ушул 87-ге чыкты. Бул кыргыздын мындай атактуу же таланттуу акын эмес, бул гений акын өзү. Кыргыздын мунун саптары эми чыгат да, эми алып чыгат. Анан мунун баягы тоо ырактаган сайын бийик көрүнөт деп мына бизде арабызда жүрдү, бирок Ракем элдин эркеси болду. Мен билгенден жанагы эң башкысы шайыр эжедей жары бар эле бул кишинин. Жолдошу. Ошо шайыр эже мына шайыр эжеге ыраазычылыгыбызды айтышыбыз керек. Бул киши ушул мына Ракемдин эми ал Ракемдин жанында бир чай кайнап турган бизге рахаттыр. Бирок анын үйдөгү бала кыялдыгы жанагы укмуштуудай бир таңатык чырдап чыккан ал сыйчу эмес да. Күн түн дебей ушундай жүргөн. Анан Ракем мен азыр бүгүн мындай ойлоп отуруп бул Кудайдын бир эрке баласы болгон да. Муну өзү айтчу. Düşün men неме bir сыган кызды сүйдүм деп айтчу да. А сыгандар бербейт экен да башка улутка кызын. А жанагыдай балаштырып кой берип дегендей мындай болгон менен сыгандар өтө салтын катуу кармайт да. Алар бычак мисинеп турат. Ошондон аман чыкпадым мен деп билемчи да, бир сыган кыз менен сүйүшүп, ошондон аман чыктым дейт. Менин бычак такаган күндөр болгон деп. Ошол кылычында жүргөн тагдырлар. Далай түн ичинде жанагыдай эпкилдеп жүргөн тагдырларда Ракемди
улуу жараткан колдоп жүргөн да. Мына 87-ге чыкты. Ракемди бир кезде списать этип койгон адамдар әлі жердің алдында көміп жатады. Құдай аттауы дейді. Ракемді тексінбей жүрген адамдардың өзі аты жоқ. Ракем ушунча жыл жашады, мына кылымга жук жакында. А бирок ошо нар көтөрүүбүз эмгеги калды Кыргызга. Анан Ракем арбагында разы болсун, биз Ракемге чексиз ыраазыбыз. Сизге да рахмат, ошо түн ортосуна карабай келип ошол Ракемге эртең коет экен, топурак салып. Анда эмесе урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, адабияттын күйөрмандары, барыңыздарга ошол Ракенкиндей арулукту, тазалыкты каалайбыз. Ошол Ракедей өрнөктүү өмүр сүргөндү барыңыздарга тилейбиз. Аманатчылык каалайбыз барыңыздарга. Аман бололу барыбыз.